Кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеев акыркы сапарга узатылды. Маркумду эскерүү зыйнатына маданият жана адабият өкүлдөрү, санаалаштары жана жакындары катышты. Алар кыргыз адабиятына өзгөчө салым кошкон залкар калемгерге акыркы урмат сыйын көрсөтүштү. Өзүнүн кесиби таптакыр башка болсо дагы ошол политехникалык институтта дагы жаркыраган, өзүнүн кызматтык карьерасынан кечип туруп адабиятка өткөн. Андан кийин бул киши абдан чоң эмгек кылды. Кыргыз адабиятынын, жалпы кыргыз маданиятынын төрүнөн орун ала турган жаркын чыгармаларды жаратты. 1970-жылдары чыгармачылыкка аралашкан жазуучу Ала тоо журналынын проза бөлүмүнүн башчысы, ошондой эле жазуучулар союзунун катчысы болуп иштеген. Анын Кыздын сыры, Сыйкырдуу таш, Өмүр белестери, Көкөй кести сыяктуу чыгармалары кыргыз окурмандарына кеңири таанымал. Айрыкча Көкөй кести романы үчүн ага Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык кайгарылган. Жеке турмушунда дагы, коомдук иште дагы, жазуучулук өнөрдө дагы, атыгыл педагогтук, техникалык кесиптагы ар тараптуу адам эле. Бүт кайратын жумшап, мына 90дан өткөнгө чейин жашады. Бул дагы чоң сабак. Эл жазуучусунун талыкпаган эмгеги Ардак белги ордени, 3-даражадагы Манас ордени, эл агартуунун отличниги сыяктуу жогорку сыйлыктар менен бааланган. Ошондой эле ал Бишкек шаарынын ардактуу жараны болгон. Өмүрүн улуттук маданиятты, адабиятты жана билимди өнүктүрүүгө арнаган Өскөн Даникеев камкор устат, акпейил инсан, калем аркылуу эл жүрөгүн багындырган чыныгы сөз чебери катары элдин жүрөгүндө өмүр бою жашайт. Өскөн Даникеев 1934-жылдын 21-декабрында Чүй облусунун Сокулук районунда жарык дүйнөгө келген. Москва Токен институтун бүтүрүп, көп жылдар бою көмүр өнөр жайында инженер, улуг инженер катары кызмат өтөгөн. Бирок ал 90 жылдык өмүрүндө сөз өнөрү аркылуу элге кызмат кылып эсте калды. Бермет Ишункулова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.